Allahumma inni a'udhu bika min dhiqid dunya wa dhiqi yawmin qiyama. Ya Allah, dünyanın tardığından, ahiretin tardığından pana tileymin деген дуа кылчу экен да. Дүниеден тардығынан кейбір адамдар туғандар мындай болады. Дүниесі кенен эле, үйі кенен эле, жери кенен, бағы кенен. Бұрага ушундай тар болуп калган, батпай калгандар бар. Мен бир кишини уккам. Анда ал убакта мына 94-95 жылы 24 бөлмөлүү үй жок болчу бизде. Азыр эми бар го дейм. Мындай асабняктарды айтып атам да. Азыр деле анча-мынча асабняк 24-кө курулу элек. Анча-мынчасы болушу мүмкүн, бирок ал убакта тим бойлоп чочуйт элең да. Мындай 24-тө. Ошого батпай калган. Ушунчалык тар болуп калган, кысылып кеткен жүрөгү батпай калган. Жүрөк кысылса батпайт экенсиң, мына чоң мешитке деле батпай калат экенсиң да. Кудайым жүрөктүн мындай тардыгынан сактасын. Тардыгынан сактасын. Кабаны көргөндөгү дуалардын бирөөсү ушундай дагы бар. Аллахумма инни аузу бика min dhiqis sadr. Жүрөктүн тардыгынан я Алла пана тилейм депчи. Ва адабил кабр, кабырдын азабынан деп. Ошон үчүн иншалла мына жердеги айтып атканы пайгамбарыбыз дуа кылат эле дейт. Я Алла, дүнүйөнүн тардыгынан, кыямат күнүнүн тардыгынан сактагын деп 10 жолу айтчу экен. Я ашран. Ва яд'у би кавлихи ла илаха илля анта субханака аллахумма ва бихамдик астагфирука ли дамби ва ас'алука рахматак. Allahumma zidni ilma ve la tuzik kalbi ba'di hadaytani ve habli min ladunka rahma innaka antal vahhab deb duo kılчу экен. Bundan başka yerlerde dagı İbn Abbas radıyallahu anhuma aytat, bir jolu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyuna bardым эле, Maymuna enebиз İbn Abbas radıyallahu anhunun tayejesi bolчу да. Анан барып Peygamberimizin кечки намазын көргөнгө барган болчу, кандай деп. İbn Abbas aytat, кечинде жатканмын дейт, пайгамбарыбыз турду, үй бүлөсүн тургузду, мен дагы турдум дейт. О, түн ортосу болчу дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол көзүнөн ушундай көзүн укалап, андан кийин ошол Али-Имран сүрөсүнүн акыркы 10 аятын окуду. Кийин башка жерде келет, кама иле шиннин муаллакатин, кийин ушундай ал убакта бир чаначка суу куюп илип койчу экен да. Ошондон анан кийин дааратка суу алып, даарат алышты экен. Кийин анан мисвак кылчу эле дегени келет. Кийин анан 12 ракат окуган дейт. Канча ракат? Фасал ракатайн, сумма ракатайн, сумма ракатайн, сумма ракатайн, сумма ракатайн, сумма ракатайн. 6 жолу окуганда 12 ракат. Андан кийин анан сумма аутар, анан витр намаз. Витр намазын анан окуган дейт. Сумма истажаа, кийин бир аз жатчу эле дейт. Эс алып, сөйүп ибадат кылды да. Хатта жаал муаддин, анан багымдатка таң атайын деп калганда багымдатка азанчы келет эле дагы, азан айтат эле, фақама пайгамбарыбыз турат эле, фасалла ракаатайн хафифатайн, 2 рекет жеңил, мындайча айтканда багымдаттын сүннөтүн окуйт эле. Анан сумма хаража фасалла субх, анан кийин ошо үммөткө чыгат эле дагы багымдаттын фарызын окуп берет эле дейт.